рисковал собой не раз, шутя, и знаешь, что такое боль. Ты вместе жизни выбрал для себя. Бул ырды 1 май райондук милиция бөлүмүнүн кызматкери Азамат Максутов кесиптештерине белек катары тартуулады. Жестокий принимая бой. Жаш лейтенант өткөн жылы элге кызмат кылууга киришкен. А чыгармачылыгы тууралуу кесиптештеринин кабары жок экен. Максутовдун мындай таланты сыймыктанууга арзыйт дешет тартип сакчылары. Кесиптин түйшүгү оор болгонуна карабай, ал ырдоону таштап салуу ниети жок. 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын айтымында, жаш кызматкерлер иштин оордугуна чыдабай, башка тармактарга өтүп кетишет. Ал эми Азамат мырза учурда өз милдетин мыкты аткаргандардын катарында. Бул болсо жакшы иштери жакшы алып барганы, немесе образованиясы дагы жакшы берилген Россия Федерациясынан. Жаш милиция кызматкеринин апасынын айтымында, ал бала чагында эле зирек экендиги байкалган. Мектепте мыкты окуучулардын катарын толуктаптыр. Эми келечекке койгон максаттары ишке ашат деген үмүттө. Бул биринчи мединске тапшырганда, анан мен аябай сүйүнгөм, аябай катуу сүйүнгөм. Эми балам медик болот экен депчи. Анан кийин эле армияга кетип калды. Ошондой бир мемелер болду да. Эми өзүнүн ички болом деген кесиби ушу мен мечтам болчу деди да. Мен ушуну каалоочумун, милиция болушту депчи. Максутов жупуну жашайт, бирок байгерликти деле максат кылган эмес. Тилеги генерал чинин алып, элге ак дилинен кызмат кылуу. Мен мындай случайно тандаган эмесмин. Мен чоң атам бир кезде участкой болгон экен. Бизде айылда. Анан кийин атам өзүм, папам милиция кызматкери болуп 20 жыл иштеп пенсияга чыккан. Мен азыр династияда 3-чү адам болуп бардым да, милиция иштегенчи. Каарманыбыз ырчылык талантынан улам чыгармачыл адам болууну такыр ойлогон эмес. Ал өмүр бою милиция кызматкери болууну самаптыр. Ошентсе да музыка анын жан шери экенин жашырбайт. Мен азыр эми өзүм ыр жазып көрө элекмин. Убакыт азыраак болуп атат. Бирок ыр жазып берсе мен сүйүнүүлөр да бермекмин, ошолордучу жаздырып. Азыркы учурда жазган ырым бар. Эми өзүм ыр эмес, бул тоже. Эл кызматындагы адам үй бүлөгө көп көңүл бура албашы белгилүү. Бирок Азамат мырза балдарына тарбия берүүнү да эстен чыгарбай, эс алуу күндөрүн үй бүлөсүнө арнайт. А калган иш күндөрү жумушка таң эрте кетип, үйгө түн бир окумда кайтып келет. Бирок бүгүн ал кесиптик майрамын жакындарынын жанында белгилөөнү чечти. Чынара Нурсеитова, Дастан Казканов, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.